Угуучуларга салам айтабыз. Суперинфо каналы бүгүн аты менен гана өзгөчөлөнбөстөн үнү менен дагы өзгөчөлөнгөн жаш ырчы Тамганын жеке концертине келип турган чагы, концертте кандай кызыктар болот, баарыбыз чогуу биргеликте көрүп келели, кеттик. Дальше больше. Делала такую. Сымықтар. Мұна енелеген ұшындай болатсы, ұлтана толқына. Браво. Мұна ұшында тамашаға жеткен деген қызымызды сізге чоң тәлізен, чоң рахмат. Менде дағы бір сұрау бар. Шын айтыңызшы, сіз мұна ұшыл тамға қызыңыз өрші болуын өзіңіз қалағансыз ба? Же тамға өзі өрші болуын өне кетті. Қандай ұлт қалды ұшыл тарих? Кестіні тамдай тұрған уақыға келгенде атасы бойынша тамғаның рәч болсын деп күтшілер. Тамға 4 yaşına başta atası özür akarcanı çıktı verip özür çıkartıştığında. Kristan'da Kur'an vakit geldiğinde tam var özür şu olma falan. Benim raç olduğum gibi, benim kınalan, orman adamları görüşmem gibi. Benim жақсы болуымды açıp, жақсына қайтып берді, көміп жана жүрмі керекті. Нұрсет Kristan'da. Bravo. Bravo. Супер. Siz kızınızı қолдап қойғаныңыз үшін, Рушан түркін болуыңыз үшін сізге чоң рахмат. Мына ата-енелер Рушандай болуш керек деп ойлаймын. Дағы бір жолы ушу қолшылдар сіз үшін болсын, сіздің қызыңыз үшін болсын. Тамганы негизи кичинекей кезинен бери тааныйм. Экөөбүз шоу-бизнеске жаңыдан гана аттанып жатканда, бири-бирибиз менен таанышып, ошондой эле Тамганын үнүн укканда кадимкидей мындай таң калгамда, ушу Кыргызстанда ушундай үн барбы деп, анан Тамгага аябай өзүмдүн ырбарымды жөнөтүп, Тамгамы ырдасаң, анан мондай үн менен ырдап көрсөң деп аябай мындай толкунданган болчумун. Айрыкча бир окуяны айтып кетейин. Экөөбүз консерваторияга тапшырайын деп атам, толгонай деп мага келип калды. Анда мен группада ырдачым. Ошол группага Тамганы алып барып жүр, биякта бир продюсер бар деп. Өзүм болбосо ал менен теңмин, жете эле алгам тим элечи. Анан күйүп бышып Тамга мен сенин менеджериң болгонго даярмын деген мындай себеби мындай талантты көргөн эмесмин. Чындыгында мен үчүн номер 1 ырчы. Анан Москвага да чакырып калганда Тамга жүр, мен чогуу ырдап келебиз деп Москвага дагы барып, анан сүйүнүп атам. Анан буюрса Кыргызстанга болгон өзүнүн эмгегин, ырбарын жакшы көрсөттү деп ишенем. Буюрса СНГге чыгып, бир гана СНГ эмес, дүйнө жүзүнө чыга турган ырчы го деп ишенем. Биздин колубуздан эмне келет? Бул тек гана колдоо жана ар дайым өзүбүздүн жакшы сөзүбүздү айтып турсак эле мындай таланттар өсөт го деп ойлойм. Демек, Тамганы жакын курбу катары гана эмес, Тамганын күйөрманы дагы боло турбайсызбы? Ооба, сөзсүз түрдө номер 1 күйөрман окшоймун да. Бул концертке бир айдан бери чогуу даярданып, Тамганын даярданганын көрүп, биз дагы кадимкидей мындай өзүбүз эле концерт бергендей эле болуп атабыз. Анан бүгүн ушинтип ошол күн келип, башында аябай толкундандык. Азыр болсо өзүбүзгө келип кичине мындай эл менен мындай контакт болуп, кадимкидей өзүбүз жыргап атабыз бияктачы. Буюрса эң алдыңкы концерттердин бири болот деп ишенем, себеби мындай форматта бий менен кошо жандуу үн менен биринчи жолу болот деп ойлойм. Демек бул эң мыкты концерттердин бири. Анан сиздин дагы күйөрмандарыңыз көрүп атса, Толуна Арскиеванын концерти качан болот деп күткөндөр бар болуш керек, Чоң рахмат. Бар болсо керек. Буюрса, Кудай буюрса, ырбарымды топтоп, Тамгадан үлгү алып, Тамганын концерттерин бүгүн көрүп атып, кадимкидей ой келди. Буюрса, быйыл эмес, бирок эмдиги жылкыга аракет кылам го, Кудай буюрса. Знаете, вот у Тамги есть классная такая клипаца, да, про которую мы говорили. Такой уникальный у нее голос. Ырдаганда мындай башкача ырдайт да, негизичи мындай живой, азыр өзүңүз байкагандай эле, азыркы живой концерт болуп атат, эч кандай фонограмма жок. Демек, азыр Тамганын чын үнүн угуп атасыздар. Мындай бир аз кандай деп койсом, деп жок. Мен ырдап көрөйүнчү,
Ай бой бой, ары чыйна деп ырдайды. Ай бой бой, аягыңды чыйна. Елодо дегенди билем. А так, ошол негизи уникалдуу үн үчүн мен негизи ошол ата-энесине ыраазычылык билдирмекмин, ошондой эле агайларына ушул консерваторияда иштеген мугалимдерге силерге чоң рахмат. Тамга менен биз 2016 же 2015 болсо керек, ошол жылдарда мен Толгонай тааныштырган. Ошондон баштап анан көз кандай десем жакын курбулардан болуп калдык десем болот. Бүгүнкү концерт тууралуу сиз деле бул жакта даярданып жүрдүңүз окшойт, ооба. Буюрса бул концертке 1 ай подготовка десем даярдоо болду. Репетициялар болду, жумасына 1ден 2ден болот. Келинди кызматты калтырбай аракет кылып келип аттым. Буюрса азыркы концерт элибизге, биздин көрүүчүлөрүбүзгө жагат деген ойдомун. Көрсөңүздөр болот, аябай кандай десем, бул жаңы заманбап концерттердин бири болду деп эсептейм да. Анан келиндик кызмат деп калдыңыз, кандай болуп атат? Үй бүлөлүк жашоо, эмне жаңылыктар бар? Буюрса билинбей эле 5 ай өтүп кеттир, бирок аябай көндүм, бир аз кандай десем, көп эле турмуш жолуна аттанган, бул өзгөчө эле башкача болот экен. Бул бойдон жүргөн башкача экен, анан келин болуп, өзүм жолдошум аялы болгондон кийин бир аз кандай десем, кызматтарда көбөйөт экен, бир аз убактың дагы бир аз кичирейет десем болот да. Жоопкерчилик көбөйөт экен, анан эми буюрса аракет кылып атам, эки жактан тең. Бизде көп эле шоу бизнесте андан эмес эле көбүнчө ишкерлер деле эки жакты тең алып кеткендер көп да. Ошондуктан баары алдыда. Тамга бул эң кандай десем, өзгөчө адам, аябай ачык, таланттуу адам, аябай кандай десем, эркек мүнөздүү, сөзүнө турган адамдардын бири. Ошондуктан курбу болуу дагы бул дагы бир жетишкендик деп ойлойм. Ошондуктан бири-бирибизге дагы жакшы мамиле жасап, буюрса карыганга чейин дагы курбу болуп жүрө берели дейм. Алгачкы концертиңиз болуп бир аябай толкундандыңыз окшойт, бул жактан байкалып атты да. Албетте, мынчалык деңгээлге чыгып, ушундай чоң аудиториянын сүрүндө аябай толкундандым, мындай болбогондой толкундандым десем дагы болот. Анткени мындай концерт менин жашоомдо эң биринчи жолу болуп жатат. Өзүмдүн эң алгачкы, эң биринчи жеке концертимди бердим. Мен ойлойм, эң жакшы деңгээлде болду. Бирок өзүм тараптан, мен тараптан балким мен толкунданып, бир аз кандай десем, туура эмес ырдап, балким туура эмес эме болушу мүмкүн, бирок бул концерт толугу менен жандуу үн менен өттү. Жана ошондой эле мындай толкунданганда албетте үн башкача кубулуп турат. Ошон үчүн мен ойлойм, бул бардыгы кечиримдүү. Көрүүчүлөр дагы кечирет деген ойдом. Албетте, концертиңизге бир аябай сонун даярдык көрүлүптүр. Биз бул жактан көрүп отурдук. Негизи жасалгасына, анан кийин чакырылган коноктор негизи эле аябай сонун өттү концерт. Анан кийин бул концертке негизи канча убакыт даярдандыңыз? Бул концертке негизи биз мурунку жылы эле даярданып баштаганбыз. Оюбузда бар болчу концерт коебуз деген. Бирок ушул бүгүнкү күнгө келиптир бул концертти коюу. Ушул күнгө буйруптур. Бүгүн коюп отурабыз. Бүт командама терең ыраазычылык билдирем. 2 айдын ичинде бат-баттан баарын даярдап, кандайдыр бир көп жумуштарды жүргүздүк. 2 айда күнүгө даярдандык десем болот. Негизги бүгүнкү концерт өзүңүздүн кубуңузга толду демек. Менин оюмча, ооба. Мага аябай жакты. Мен өзгөчө эйфорияда болдум десем болот. Өзүмдүн ырымдай. Дагы деле бир мындай толкундоолор болуп атат, мындай азыр сүйлөп атканыңызда байкалып атат да. Ооба, анткени мен азыр дагы эле баягы концерт болуп жаткан процессте жүрөм да. Ошол атмосфераны элестеп турам.
азыркы элдин баары ушул жерде ар бир келген адамдар ушу мени атайын угуш үчүн келди. Биздин команда менен жазган чыгармаларды укканы келди. Ошон үчүн баарына дагы терең ыраазычылык. Бүгүнкү концертке келбей калган көрүүчүлөрүңүзгө каалоо тилек айта кетсеңиз болот? Менин каалаганым баардыгыңыздар эч качан оорубай, анан кийин музыкага болгон таабетиңиздерди дагы байкап, өзүңүздөрдүн кандайдыр бир ушул концерттен болгон бир ой жүгүртүүлөрүңүздөрдү жазып жана бөлүшүп койсоңуздар биз менен эң сонун болмок.